Салам достор, сиздер менен кулинардык канал Чак-Чак жана мен Бактыгүл. Бүгүн сиздер менен чогуу лечо деген салатты, кышкы салатын жасайбыз. Бул салат өтө жөнөкөй даярдалат жана кадимки эле азыр бышып турган жашылчалар керектелет. Помидор, болгар перец, ачуу перец, чеснок жана селдерей чөбү керектелет. Анда эмесе келиңиздер лечону чогуу жасайлы. Видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Мынакей бул жерде перец менен помидордун өлчөмү, көлөмү бирдей эле. Мисалы 5 килограмм помидор колдонсоңуз, 4 килограммдай перец колдоносуз. Помидорду албетте перецти дагы алдын ала жууп, тазалап, анан помидорду ушундай чаканыраак кылып кесип туруп, мясорубкадан өткөрөбүз. Ушундай биз эзип алышыбыз керек биринчи помидорду. Мынакей эзилген помидорду эми отко коюп, орто от менен кайнатып алабыз. Түйүн аралаштырып турабыз. Өтө катуу шаар кайнатпайбыз. Орто оттон бир аз чоңураак кылып, 15 минуттай кайнатабыз. Ошондо суюлуп чыгат. Помидор суюк болуп калат. Ал эми помидор кайнап жаткан учурда биз перецти тазалап алып туруп, мына ушундай бөлүкчөлөргө майдалап туурап алабыз. Чоң 4 бурчтук кылып туурасаңыз деле болот, ушундай узун ичке кылып туураса деле болот. Ал өзүңүздүн табитиңизге жараша. Мына перецтин бул жерде менде таттуу болгар перец да бар, орто ачуулуктагы калемпир дагы бар. Жана ушундай ар кайсы түстөгүнү колдонсок, кийин тамакка кошуп колдонгондо же салатка дасторконго койгондо кооз чыгат. Ал эми кайнаган помидорду ушундай торчодон өткөрүп, даник кабыгы менен суусун өзүнчө бөлүп алабыз. Мына көрүп турганыңыздай, ушинтип аны калдыктарын нары өзүнчө бөлүп, помидордун суусун өзүнчө бөлүп алабыз. Мынакей биз сонун томат ширесин даярдап алдык. Мынакей эми бул томат ширесине даам беребиз. Шекер менен туз салабыз. Мен бул жерде 2-3 кашыктан салдым шекер менен тузду. Ал эми сиз өзүңүздүн даярдап жаткан лечоңузга карата даамдап көрүп, татымыңызга жараша кошуп аласыз. 2 кашык туз, 2 кашык сахар жана 1 пиала суу май коштум. Мына ушул ширенин үстүнө эле биз туурап койгон перец калемпирлерибизди салабыз дагы кайрадан отко коюп 15-20 мүнөт кайнатып алабыз. Бул учурда албетте биз колдоно турган банкаларды жууп тазалап, стерилизация кылып алабыз. Капкактарды дагы. Андан тышкары мынакей чеснок менен селдерейди кошсо аябай даамын ачат. Буну кошпой деле койсоңуз болот. Мага жагат ушундай. Мисалы, бул лечону мен кышында эт менен пиязды кууруп туруп эле кошуп койсом, тамактын даамын тез эле ачып, дапдаяр болуп калат да тамак. Поджарка ар кандай куурмаларды жасаганда тамакка аябай сонун даам берет ушул лечо салаты. Мынакей даярдалган банкаларга куябыз дагы, капкагын жаап коебуз. Жана салкын муздак караңгы жерде жазга чейин сактай бересиз же болбосо муздаткычка коюп коесуз. Эгер рецепт жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, Чак-Чак каналына катталып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиз кандай жасайсыз лечону комментарийде жаза кетиңиз. Дагы көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.